Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүнкү чыгарылышыбызда 2024-жылы чыккан Конор Макгрегор катышкан жолдун боюндагы үй аттуу тасманы көрөбүз. Андыктан сиздерге дагы Макгрегордун тасмада өзүн кандай көрсөткөндүгү кызыктуу болуп жатса, каналга катталып мыкты белгисин басып, шашпай олтуруп аягына чейин көрүүгө камданыңыз. Анткени талдообуз толугу менен кызыктуу болушуна кепилдик берип, керектүү жарнамадан кийин баштап жиберели. Достор, Москва жергесиндеги болуп өткөн окуялардан кийин эми мигранттардын үстүнөн өтө бир катуу текшерүү жүрүшү толук мүмкүн. Анткени кол салган жанкечтилерди Орто Азиялыктар деп тажик улутундагыларды күнөөлөп жатышат. Эми кандай болсо дагы текшерүүлөргө дайын болуп документтериңизди тактап койгонуңуз жакшы да. Ошондуктан кагаз иштериңизде жетишпестик бар болгон болсо Иса мырзага кайрылсаңыз болот. Ал сизге документ иштерин кандай бүтүрүштүн баардыгын жолун айтып берип, так жана ыкчам жасап берүүгө даяр. Ошондуктан бөтөн элде эң эле керектүү болгон документтериңизди толугу менен тактап алып, көңүлүңүз куунак Санчо Бек каналынан тасма көрүңүз. Андыктан байланыш сандарын жазууга камданып калсаңыз +7 901 547 86 17. Тасманын башында имараттын ичинде эки адам мушташып, аларды көрүп жаткандар кыйкырып эле бирөөсүн аябай колдоп жатышты. Анын аты Картер Форд. Буга чейин 6 беттешти жеңип, ал жерге чыккан калыс эми 7-чиңер кимиң чыгасыңар деп кыйкырып жаткан. Бир маалда эле ал жерге бетин көрсөтпөгөн адам беттешке даярданып чыгып калат. Бирок ал кийимин чечип эле мушташка даярданып калса, аны көргөн Картер Форд калыска келип: "Мен буну менен мушташпаймын, силер бунун ким экенин билбейсиңерби? Ушул кантип болсун, башка адам таппайсыңарбы?" деп эле мушташ талаасынан чыгып кетет. Элдер дагы жанагы келген адамды таанып, ал мушташпай жеңгендиги үчүн акчаны алып эле кетип калды. Бул убакта аны көрүүчүлөрдүн арасынан кара терилүү Фрэнки деген кыз байкап турган эле. Ал сыртка чыгып каарманыбыз менен таанышып, анын аты Элвуд Далтон экенин билип: "Менин Флорида Кисте атайын ашкана сыяктуу эс алуучу жайым бар. Бир канча убакыт мурда ал жака кардарлар аябай көп келип, ишим жакшы жүрүшүп жаткан. Бирок акыркы күндөрү туура эмес адамдар келип, ал жердеги буюмдарымды талкалап, тартип сакчылардан болсо эч эле пайда болбой жатат. Анысы аз келгенсип ишканамдагы кароолчулар дагы иштебей кетип калышты. Ошондуктан мага сизге окшогон мыкты мушкер керек, акчаны болсо жакшы төлөп берем. Макул болуңуз да десе, каарманыбыз башын деле оорутпай кетүүгө шашыла баштайт. Бирок Фрэнки ага байланыш сандарын жазып бергенге жетишип калды. Көрсө Далтондун акыркы күндөрү иштери такыр эле жүрүшпөй, акчаны деле кыйратып таппай, өзүн өзү өлтүрөйүн деп чечкен экен. Ошондуктан поезд келе жаткан жолго унаасы менен туруп алат. Бирок бир кезде өзүн өзү өлтүрүү чоң күнөө экенин эстеп кетти. Айтор дароо эле унаасын айдайын десе, анысы жүрбөй, поезд жакындап келгенде гана жүрүп, бирок кырсыкка учурап унаасы такыр эле жүргүс болуп калды окшойт. Ал ушул убакта жанагы Фрэнки таштап кеткен байланыш сандарын көрүп, ошол жака жөнөп кетет. Автобустан түшүп эле аялдамада туруп калса, анын жанына китепканада иштеген Чарли деген кыз келип, каарманыбыз менен таанышып эле Флорида Киске эмне үчүн келгендигин сурай баштайт. Анда каарманыбыз: "Мен Фрэнкинин ашканасында иштегени келдим, анын кайда экенин билесиңби?" десе, Чарлинин атасы Стивен чыгып, Далтон менен таанышып, анын эс алуучу жайынын аты жолдун боюндагы үй деп аталат. Бул тараптан түз бара берсең таап аласың деп каарманыбызга бир китеп белек кылышып, жакшы маанайда аны менен коштошуп, Далтон сапарын улап, Фрэнки айткан жерге келсе, ал жер чындап эле жолдун боюндагы үй деп аталат экен. Бирок эс алуучу жайда Фрэнки айткандай эч кандай кызычуусу жок эле айылдын баары жашынакай эс алып жатышкан. Көрсө, маселенин баардыгы кечинде башталат экен. Бир малда ал жерге бир топ шайтан арабачан адамдар келип, анын башчысы Дел өзүн көрсөтүп эле кирип, адамдарды коркутуп, үстөлдүн үстүндөгүлөрдү талкалап эле кардарлардын баардыгын тынчын ала баштайт. Бир кезде Далтон алардын жанына барып: "Жигиттер, биз эшикке чыгып сүйлөшсөк жакшы болмок эле. Силерде бир сөзүм бар, эшикке чыкпасаңар азыр сыртка чыгып шайтан арабаңарды талкалап саламын. Жакшылыкча жүргүлө" деп аларды эшикке алып чыгып кетип: "Мен силерге эскертейин, азыр мушташа турган болсок баардыгыңардын бачагыңарды чыгарып коемун. Андан көрө жакшынакай эле маанайда кетип калгыла десе, Делдин жини келип, биз сени оңой эле көптөп коебуз" деп жатса, Далтон аларды шапалактай баштайт. Что? Какого хрена? Ошентип жанагы зөөкүрлөрдү ар кандай жаракат алдырып, бул нерсени көрүп тургандар аябай таң калып, Фрэнки Далтонду тандаганынан адашпаганын түшүнүп калды окшойт. Бирок Далтон кичпейилдикке салып, ал жерден бир унааны алып, зөөкүрлөрдү кайрадан ооруканага алып жөнөйт. Ал адамдарды ооруканага таштап, ал жерден кетейин деп жатса, дарыгерлердин бири Элли ага келип: "Сиздин көйнөгүңүз кан болуп жүрөт, жаракатыңыз бар окшойт, жүрүңүз, мен сизге жардам берейин" дейт. Көрсө, Далтондун буга чейинки окуялардын биринде бычак сайылган жери канап кеткен экен. Бирок Далтон жардам алууну көп деле каалаган жок, анткени анын бул нерсеге төлөй турган акчасы дагы жок эле. Анда Элли бул нерсе менден жардам болсун деп анын жаракат алган жерин даарылап берип, анан да ооруга каршы дары берип, буну ичип жүрүңүз деп узатып жиберет. Биз бул убакта Далтонду сыртта бирөөлөр аңдып турганын байкап калабыз. Кечинде Фрэнки Далтонго айлыгынын бир бөлүгүн берип: "Менин туугандарымдан калган кайык бар, сен ошол жерде жашай берсең болот. Бирок өтө абайлагын, бул аймакта крокодилдер дагы пайда болгон. Ошондуктан өзүңө карап жүр" десе, Далтон жанагы кайыкка барып эс алып жаткан кезде, анын эски күндөрү эсине түшүп, UFC'де мушташып жүргөн мезгилин эстей баштайт. Көрсө, Далтон бир кезде UFC'ни
муш керек экен эле. Ал эртең менен кайрадан жумушка жөнөп калса, шаардагы көргөндөрдүн баардыгы эле анын атын айтып, көрсө жанагы зөөкүрлөрдү уртокмо калгандан кийин Далтонду көпчүлүгү тааный баштаган экен. Ал жолдо Чарлиге жолугуп аны менен кайрадан сүйлөшүп отуруп калат. Көрсө Чарли атасы менен бул китеп сатуучу дүкөндүн ээси экен. Анан да Чарлинин апасы 1 жыл мурда өтүп кетиптир. Бирок бул дүкөндүн жаратарлык деле киреше болбогондуктан атасы башка жумуш менен алек болуп, кээ бир учурда Чарли дүкөндү жалгыз карайт экен. Биз мындан соң деңиздин жээгинде кемеде бара жаткан, көз айнек тагынып эле кеменин кыймылдаганына карап эле сакалын алдырып жаткан кишини көрөбүз. Бул көрсө буга чейин Далтондон келтекчеген балдардын башчысы экен. Алар башчысына Далтон жөнүндө айтып берсе, анын жини келип, силер 5-10 бирөөнү жеңе албай койдуңарбы? Колуңардан эч нерсе келбейт окшойт. Дел өзү гана десе, ал дагы деле ооруканада деп айтып беришет. Көрсө бул адамдын максаты ошол жолдун боюндагы үй деген эс алуучу жайды жабыш керек экен эле. Анткени анын жайгашкан жери өтө мыкты жерде болчу. Сыягы басып алып ал жерге өздөрүнө керектүү бир нерсе салайын дешкен окшойт. Ай, черт! Далтон болсо бул убакта эс алуучу жайда ызы чугулгандарды ордуна коюп, ал жердеги бармен болуп иштеген Билли менен анын досу Террини өзүнө жардамчы кылып алып алат. Анткени майда чүйдө ызы чууларга өзү барбай аларды жөнөтүп, эс алуучу жайдын тынчтыгын сактап, кардарларга жакшы маанай түзүп берип жатышкан. Күндөрдүн биринде Дел баш болгон жанагы шайтан арабачылар дагы бир жолу келип, Далтонду коркуткандай кылып эле биз сага дагы кайтып келебиз деп эле кетип калышат. Мындан соң биз каарманыбыздын беттештерге чыгып жүргөн мезгилин дагы бир жолу эстеп жатканын көрөбүз. Көрсө ал уктаган сайын үйүсү түшүнө кирип, беттешке чыккан мезгилдери эсине келе берет экен. Эртеси күнү Далтон тамактанып жаткан жерден дарыгер Эллини жолуктуруп калат. Анда Далтон Эллиге бул жердеги адамдар аябай эле копол экен, эмнеге баардыгы эле сөгүнүп сүйлөшөт. Мен үчүн бул нерсе түшүнүксүз десе, Элли ага жооп берип, биздин аймактын адамдары башкачараак келет. Анан дагы күрөөзүрөөк болушат. Ошондуктан бул жакта абайлап жүргөнүң жакшы. Туура эмес бирөөлөргө сайылып алып балеге калбагының. Эми кандай болсо дагы көнүп кетерсиң деп экөө ал жерден коштошот. Мындан соң кечинде Далтонду бирөө унаа менен сүзүп өлтүрүүгө аракет кылып жаткандыгын көрөбүз. Көрсө бул унааны башкарып жаткан Дел экен. Ал Далтонду унаа менен сүзүп эле унааны кошуп сууга түшүрүп жиберип, аны канчалык өлтүрүүгө аракет кылса дагы сууга түшүп кеткен каарманыбыз өлбөй калат. Бирок ал үйүнө келсе Дел ал жака дагы келип алган экен. Анда Делдин колундагы мылтыгын көргөн Далтон аны сөз менен алаксытып эле мушташа баштап, терезеден ыргытып эле Делди сууга түшүрүп жиберди. Ал Делге кайрылып, сен өзү эмнени каалап жатасың? Мен эч нерсени түшүнбөй жатам десе эле суудан крокодил чыгып Делге кол сала баштайт. Көрсө буга чейин Фрэнк айткан крокодил чындап эле сууда бар экен эле. Ошентип эртеси тартип сакчылар жана суучулар келип Делдин денесин таппай коюшту. Бирок Далтон эми чындыгында эле балее калды окшойт. Ал жолдон келе жатса түшүнүксүз бир адам чыгып ага өзүнүн тапанчасын көрсөтүп, сени биздин башчыбыз Бен чакырып жатат, ошондуктан мени менен унаага олтургунуң. Ашыкча кыймыл кыла бербегиң, тапанчамды көрдүң да десе, Далтон анын жанына келип, тапанчаны атыш үчүн сөмөй керек деп туруп анын манжаларын сындырып салат. Ал мындан соң унаадан түшкөндөргө, сенин башчың мени көргүсү келсе, мен иштеген жерди билесиңер да деп эле кетип калды. Анда Бендин адамдары ага келип манжалары сынгандыгын айтып жатса, Бенге атасы коңгуроо кылып калса, ал жини келип эле уюлдук аппаратын сууга ыргытып жиберди. Биз ушул жерде көчөлөрдүн биринде жыпчыланыч болуп бара жаткан Ноксту көрөбүз. Ага Джерри деген эски таанышы түрмөдөн коңгуроо кылып калды. Джерри Бендин атасы болчу. Көрсө Бен өзүнүн ишин жакшы аткара албай жаткандыктан Ноксту ага жөнөтүүнү чечиптир. Бул убакта Далтон менен Эллинин мамилеси жакындашып, алар чогуу эс алышып, бирок Элли Далтондун мурдагы жашоосу жөнүндө сураса, такыр эле айткысы келбей койду. Анда Элли Далтонго, сен көп эле капа боло бербе, бизде деле интернет бар, анчалык эле караң адамдар эмеспиз. Сенин мурдагы жашооң тууралуу мен деле билемин, маалыматым бар деп эле аны өөп коет. Бул убакта унаасына олтуруп алып кыйкырып бара жаткан Нокс Бенге барып, мени сага атаң жөнөттү, андан сага салам айтып коеюн деп бетине бир уруп, сен бир кичинекей маселени чече албай жатыпсың, ошол күзөтчүнү жөн эле өлтүрүп салсак болот да. Болбосо маселени мага кой, мен чечейин десе, Бен бул нерседен баш тартып, биз эми аны жөн эле көчөдөн өлтүрүп койсок, маселе өтө оорлошуп кетиши мүмкүн. Өзүңдү көрсөтүп нары бери эле басасың, көрдүм, өтө бир күчтүү адам экенсиң. Бирок сен азырынча аралашпай туруп маселени өзүм чечем десе, Нокс макулдугун берди. Ошентип эс алуудан кайтып келип, каарманыбыз Элли менен коштошуп жатса, ал жерге бир эки тартип сактоочу келиптир. Көрсө алардын буга чейинки Делдин өлүмү жөнүндө суроолору бар экен эле. Бирок алар эч кандай Далтонду суракка чакырышкан эмес экен. Унаа менен түшүнүксүз жака келип, ал жерден тартип сакчылардын башчысы чыгып, Далтон, сен негизи жакшы эле адамдай көрүнөсүң. Ошондуктан менин сөзүмдү эки кылбасаң керек деп ойлоймун. Бул аймакка өзү эмнеге келдиң? Бул жакта сага эмне бышырып коюптурбу? Ар кимдин ишине бут тосуп жатасың, андан көрө жөн эле кетип кал деп аны унаадан түшүрүп алып ургулап баштаса, ал жерге Элли келип калат дагы тартип сакчылардын башчысынын бетине бир чабат дагы каарманыбызды алып кетип калат. Көрсө Элли тартип сактоочулардын башчысынын кызы экен эле. Ал апасы өтүп кеткенден кийин бул жактан кетип калып, бирок кайрадан ооруканага дарыгер болуп ишке келиптир. Көрсө Бендин атасы Джерри өтө бир бай адам экен. Ал бул шаарга көптөгөн жакшылык иштерди жасап, бирок ошо менен бирге эле наркотикалык иштерди ташып, ошолорду сатып иш кылчу экен. Ошондуктан ал азыр кармалып, түрмөгө камалып калыптыр. Менин
атам тартип сакчысы болгону менен ошол Джерринин колунда иштейт. Сен бул жерден кетип калбасаң сага дагы зыян жетип калышы мүмкүн деп айтат. Биз мындан соң Бендин эки адамы күйүүчү майларды көтөрүп алып эле Чарли иштеген китеп саткан дүкөнгө келе жатканын көрөбүз. Бул убакта Далтон Эллини кет дегенди карабай эле ал жерде калууну чечкен экен. Бир кезде ал эс алуучу жайда олтурса анын жанына Бен келип, каарманыбыз менен сөз баштап эле мен бул шаарга аябай көптөгөн жардамдарды бердим. Эми болсо өз ишкерлигимди кылайын десем сен мага бут тосуп жатасың. Бирок мен сага бир эле суроом бар, ошого жооп берчи деп эле каарманыбыздын UFC'деги акыркы беттешин көрсөтөт. Көрсө ал беттеште Далтон өзүнүн досу менен чыгып калып, аны жеңип алгандан кийин ортодогу калыс болуп жаткан адам бөлүштүргөнүнө карабай эле Далтон атааңдашын ургулай бергендиктен ал адам алган жаракатынан өлүп калыптыр. Анда Бен сен эмнеге токтотконуна карабай эле ургулай бердиң десе, каарманыбыз унчукпай эле жооп бербей коет. Жооп ала албасын түшүнгөн Бен ал жерден сыртка чыгып Нокска жолугуп, эми бул жакты каалагандай талкаласаң болот деп эле ал жерден кетип калат. Эй, парни! Кажется, вы отлично время проводите. Ошентип Нокс кирип алып ал жакты чекеден талкала баштап, алдынан чыккандарды ургулап баштаса эле башкалар дагы бири-бири менен мушташа башташты. Бирок канчалык ызы чуу болгонуна карабай эле Далтон ордунан турбай олтура берет. Анда ортого чыгып алган Нокс Далтондун атын айтып кыйкырып, аны чакыра баштаса, ошондо гана Далтон ордунан турду. Ошентип экөөнүн ортосунда катуу мушташ башталып кетет. Бирок экөө тең бири-бирине жеңилбей соккуларды катуу өткөрүшүп, бир кезде Далтонду башка бирөө кармап турса, Нокс убакыттан пайдаланып аны аябай эле уруп алды. Бирок кандай болбосун Далтон андан бошонуп кетип, экөөнүн мушташы уланып эшикке чыгып кетишип, бир кезде ал жерге тартип сактоочулар келип калса, Далтон унчукпай эле кетип калат. Көрсө ал эми бул аймактан чындап кетейин деп чечкен экен. Бир кезде анын жанына Фрэнки келип, сен эмне бизди таштап кетип каласыңбы? Ооба, мен сага бардык чындыкты айткан эмесмин. Бен менин жеримди сатып алганга аракет кылган. Бирок мен аны сатпай койгонмун. Анткени ал бай адамдарга мейманкана салам деп жатат. Бул жер мага туугандарымдан калган болчу, Далтон бул нерсени мага эмне тиешеси бар деп эле кетип калды. Бирок Бен канчалык аракет кылбасын, бул жолу да анын ою ишке ашпай калды. Анткени алардын максаты эс алуучу жайды өрттөш керек болчу. Бирок ал жерге келген тартип сактоочулар Бенге тиешеси жок, башка тартип сактоочулар экен. Ошондуктан анын адамдарын токтотуп калыптыр. Бул убакта аялдамага бара жаткан каарманыбыз ал жерден Чарлинин дүкөнү өрттөнүп кеткенин көрөт. Ал чуркап барып эле өрт өчүргүчтөрдөн бул жерде кыз менен атасы кайда кетти десе, аларды ооруканага алып кетти деп айтат. Биз ушул жерде гана каарманыбыз эмне үчүн UFC'деги беттеште досун өлтүрө салып салгандыгын түшүнөбүз. Көрсө Далтондун жини көп деле келе бербейт экен, бирок бир жини келсе көптөгөн жаман иштерге барып коюшу толук мүмкүн эле. Ошондуктан ал кыздын дүкөнүн өрттөп салган адамды дароо эле таап аны өлтүрүп салып, экинчисинен сурап Бендин каякта экени жана анын кылган иштери жөнүндө маалымат алып алат. Көрсө Бендин мыйзамсыз иштерине тартип сактоочулар өздөрү жардам берет экен. Алардын бири деңиз жээгинде акчасын алып бара жаткан жерден аны Далтон кармап алып, ал алып бара жаткан кутучанын ичин ачса эле ичинде толтура акча бар экен. Анда Бен ал акчаны алат да тартип сакчыны эсин оодара чабат. Мындан соң каарманыбыз жарылуучу затка окшогон нерселерди даярдап жаткан кезде ал жерге Эллинин атасы келип, Бен Эллинини барымтага алып алыптыр. Менин жардамчымын айтымынча сен акчаны алып алган экенсиң, ошол акчаны кайрадан Бенге кайтарып беришибиз керек. Болбосо ал Эллини өлтүрүп коюшу мүмкүн. Сен мага жардам берчиси. Далтон макулдугун берди. Ал деңиздин жээгиндеги бирөөнүн кайыкчасын жүргүзүп алат дагы анын көзүнчө эле уурдаган бойдон алып кетип калат. Ал кайык менен деңиздин орто черинде кемеси менен жүргөн Бенге барып, ал жерде олтурган Бенди жана Эллинин атасын көрөт. Бирок Далтондун ою такыр эле башка нерсе экен эле. Ал көрсө кайык менен акчаны эмес, жарылуучу зат алып келиптир. Бир кезде ошол жарылуучу затын жардырып жиберип, алынган жаракаттан Бендин кемеси чөгө баштайт. Анда Далтон камалып олтурган Эллини издеп жөнөдү. Бул убакта Элли кеменин чөгүп бара жатканын байкап ал жердеги терезени сындырганга аракет кылып, Далтон анын бөлмөсүнө кирип барганда терезе дагы сынып кетет. Ошентип алар суу менен чөмүлүп сыртка чыкса, ал жерден Далтонго бирөө кол сала баштайт. Эллини болсо башка кайыкка олтуруп алган Бен өзүнүн кайыгына чыгарып алып, ал жерден жээкти көздөп айдаган бойдон качып жөнөйт. Бул убакта Далтон дагы ал жердеги кичинекей кайыкчылардын бирине олтуруп алып эле Бенди ковалап жөнөгөн болчу. Ал Бендин кайыгы менен сүзүшкөнгө аракет кылып ал жака айдап барып, экөө сүзүшкөн кезде Далтон ыргып барып эле Бендин кайыгына түшүп калат. Ошентип экөө мушташа баштап кайыкты эч ким башкарбагандыктан ал жээкти көздөп жүрүп, эки каарманыбыз сууга секирип кетип эле Бен кайык менен кошо жээкке ыргып кетти. Бул убакта деңизде тирүү калгандардын арасында Эллинин атасы менен Нокс дагы бар эле. Довольно. Да брось ты. Я сдаюсь. Бул убакта Далтон жээкке чыгып ал жактан Бенди таап эле уртокмок ала баштаган. Бир кезде эле ал жерге унаасы менен Нокс сүздүрүп кирип, Далтонго кол салып эле экөө бири-бири менен патраша башташат.
Нокс чындап эле бутта туруп мушташканда өтө күчтүү экен, анткени ал Далтанга өтө катуу соккуларды өткөрө баштаса, Далтан бул каршылашын Хабиб кантип жеңгенин эстеп кетти, айтор аны муунта баштайт. Анда Нокс ал жердеги жыгачтын сыныгын алып каарманыбызды сайып салып, бир кезде Бен пайда болуп эле Нокска буйрук берип, сен аны өлтүргүн деп кыйкырына баштайт. Анда Нокстун жини келип Бендин өзүн өлтүрүп салды. Ал мындан соң Далтанды бир жолу жок кылайын деп дагы бир жыгачтын сыныгын алып келе жаткан кезде Далтан ордунан тура калып эле жыгачтар менен Нокстун өзүн сайгылап салат. Ошентип акыры каарманыбыз Ноксту дагы өлтүрүп салды окшойт. Бир кезде ал жерге Элли дагы келип, Эллинин атасы дагы келип, ал Далтанга кайрылып, сен бул жерден кете берсең болот, мен сени бул жерден көргөн жокмун. Бул жагын өзүм чечем десе, Элли дагы аны кете беришин суранып, жарымжан болуп калган каарманыбыз ал жерден басып кетти. Арадан бир канча күндөр өтүп, Фрэнки кайрадан эс алуучу жайды оңдоп түзөө иши менен алек боло баштайт. Бул убакта Чарли дагы атасы менен ооруканадан чыгып, алар дагы дүкөнүн оңдоо иши менен алек болушуп, кетейин деп автобус күтүп жаткан каарманыбыздын жанына Чарли келип калат. Ал Далтанга кайрылып, сен эми ушинтип эле кетип каласыңбы? Бул жактан үй жай кылып калсаң жакшы болмок, анткени сен жакшы адам экенсиң. Кетпей эле койбойсуңбу десе, Далтан мен сен ойлогончалык жакшы эмесмин деп эле ал жерден кетип калды. Биз мындан соң Чарлинин атасы Стивен өзүнүн дүкөнүнөн көптөгөн сумма акча таап алганын көрөбүз. Көрсө Далтан жанагы Бендин акчаларын ал жерге таштап койгон экен. Достор, ушундай мүнөттөрдө тасмабыз дагы аягына чыкты. 66 жанагы 70 килограммдык салмактагы UFC'нин мурдагы чемпиону Конор Макгрегордун тасма аткаруудагы чеберчилиги жөнүндө оюңуздарды жаза кетиңиздер. Андыктан кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, спорт менен машыгып булчуңдарды чыңдай жүрөлү.